Салам мекендештер. 3-сентябрда эмне болот? 3-сентябрда мекендештер эч нерсе болбойт. Вадим Викторович Кажанов буга чейин бир сыра видео чыгарган болчу. Ал видеонун аталышында 3-сентябрга чейин мекендештер өздөрү легалдашуу жолун өтүш керек болчу деп айткан. Анысы туура, бирок ошол эки 1565 өкмөттүн жарлыгы болсо, Кыргызстан менен Россиянын ортосунда жол каттама ачылгандан кийин, андан тышкары авиа каттама ачылгандан кийин эле күчүн жоготкон. Ошон үчүн мекендештер эч кандай депортация да болбойт, эч кандай массалык түрдө выдворение дагы болбойт. Сөзсүз түрдө кирип чыгыш керектигин дагы бул элчилик дагы биротоло айтып кетти. Чындыкка дал келбейт. Эгерде силер Россия жергесинин территориясында мурда официалдуу түрдө иштеп, регистрациялар иштеп болсо, ошол жерден эле жүрө бересиңер. Азыр болсо жана регистрация көйгөйүн баарыбызга белгилүү, көп мекендештер ортомчулар аркылуу регистрация жасата албай калды. Эгерде мурда официалдуу түрдө иштеп, официалдуу түрдө жашап, ошол батирге, аренда алган батирге регистрация кое турган болсо, ал мүмкүнчүлүк дагы эле бар. Жанагы ортомчулардын схемасы болсо, бул эртели кеч жабылыш керек эле. Менин оюмча азыр болсо ошону болгон эле миграция кызматы контролго алды. Мунун бир азырынча жүдөп атабыз, баарыбызга белгилүү, бирок эгерде ошо жүдөөгө азыр көнүп ала турган болсок, эгерде жумуш берүүчүлөрүбүздүн бүт баарыбыз ошого регистрация эмгек келишимин жасатканга үйрөтүп ала турган болсок, келечекке мунун чоң пайдасы бар. Кийин пенсия алганга деле Россия жергесинен чоң мүмкүнчүлүгү бар. Баарыңарга белгилүү болгондой, Евразия экономикалык бийлик менен жарандары кайсыл жерде жашап иштесе, ошол жердин пенсиясына чыгат деген. Буга чейин силер ошол ортомчу аркылуу регистрация жасатып, пенсионный фондко бир да тыйын төлөнгөн эмес. Эгерде ошону бир аз чыдап көнүп алсаңыздар, көндүрүп алсак, бул жергиликтүү кийин пенсияларыңа да жакшы болот мекендештер. Муну дагы медалдын экинчи жагын жакшы жагынан карайлы. Андан тышкары жанагы паникага эч кандай алдырбагыла. 3-сентябрь боюнча себептеген ал нерсе жөн эле паника. Сак саламат болуңар мекендештер. Жакшы жаңылыктар болсо дагы айтып турабыз. Билебиз, регистрация тууралуу маалыматты күтүп жатасыңар. Маалымат болор менен силерге жакшы жаңылык айтканга аракеттенебиз. Жанагы бүт бардык ошого азыр иш аракетинде биз кылып атабыз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.